Aman gökkü çalkıgan Toğun sonun aladım Ata jurtu aklıman Elin sonun aladım Arı kargulca jaynagan Törün sonun aladım Саламатсызбы Кыргыз Тосу YouTube каналынын көрөрмандары, элдик таланттар долбоору кайрадан башталды. Саламатсызбы? Бизге кандай келип алдыңыз? Алгач өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз, кайсыл жердин кызы болосуз, үй бүлөңүз туурасында айтып кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин аты жөнүм Ибраимова Жазгүл. Азыр 24 жаштамын. Өзүм Таластын кызы болом. Талас областынын Кара Бура районуна караштуу Аманбаев айылында төрөлгөм. 5-класска чейин Таласта окуп, андан кийин шаарга келип окугам. Айыл темасында өтүп кеткен бала чагыңыз жөнүндө бир элестип эстеп кетсеңиздер. Мен өзү 6 бир тууган болом. Үй бүлөбүздө 3 кыз, 3 балабыз. Ошол 5-чиси болом, кыздардын кенжеси, эркеси. Ал эми ырдаган боюнча, атамдын айтуусу боюнча ушу мен тилим чыкканда эле ошо ырдап баштап турмун да. Анан комузга кызыгып, атам өзү мындай билими жок музыкант, бирок ошо мындай угуу менен мени үйрөткөн. Ага да алымсынбай, анан атамдын алы жетпей калганынан мен ошо комузга берген кружокко. Анан комузду ошо 6 жашымда айылдан үйрөнгөм. Сөздөн анда ырга өтсөк, 3 кыл жалгыз тээ комуз алып келип отурасыз. Ошол комузуңузду чебер колсуз чертилбейт дейт го. Ошондо бир сизден жакшы ушу балалык темасында ыргызам. Анда эмесе мен азыркы устатым, мен болсо айта кетсем, буга чейин Мураталы Куренкеев атындагы музыкалык училищени бүтүргөм. Азыр учурда Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Маданият жана искусство университетин 4-курсту бүтүрдүм, буюрса 5-курс болдум. Ошол университетте устатымдын ырын аткарып берсем, Кундуз Таштаналиеванын оонуна жазылган Балама деген ырды аткарып берем.
учурда эмне менен алек болуп жатасыз? Турмушка чыккам мына 5 жыл мурда. Азыр бир бала, бир кыздын энесимин. Үйдө эле азыр балдар менен декретный отпускада деп коюшундай айтамын. Мындан ары чыгармачылык жаатында ушундай эл алдына чыгып ырдап чыгам деген максаттарыңыз барбы? Буюрса ушу балдарым бир аз чоңойсо, анан кийин окуумду ийгиликтүү аяктап алсам, ушу балдарды үйрөтсөмбү деген максатым бар. Ушу балдарды, шакирттерди тарбиялап, мугалимдик жакка ошо. Жакшы. Анан биз Мыскал Өмүрканова киносунда башкы каарманды аткарганыңызды билебиз. Ошол кандайча келип калдыңыз ошо кино жаатына? Кастингден өттүңүзбү же кандай болду? Мен ал кезде жаңы эле 1-курста окуп бүткөм Кулинкиевада. Анан ошол жаңы экзамендер тапшырып, жайкы каникулга чыгарда ошо директору Стентимиш Мураталиевич чакырып калды. Көрсө ошол министерстводон ошо эмени издешип атыптыр. Мыскал Өмүрканованын үнүнө ылайыктуу атайын ошо окшош үнү дагы окшош, анан келбети да бир аз болсо да ошону мындай элес кылган актрисаны издеп атышыптыр. Негизи мен актриса эмесмин, андай эме менде жок болчу да, мындай кандай талантым деле жок болчу актрисалык. Анан кийин ошол биринчи күндөрү кыйын болду, үйрөндүк. Мен негизи ошо Мыскал Өмүрканованын немелерин репертуарынан да ырдайм. Ошондой жанрдагыларды да. Дагы бир жагымдуу элдик чыгармадан тыңдасак анда. Макул анда Месекелди Бек Тургунбаевдин сөз обонуна жазылган Ала тоо деген ырды аткарып берейин. кандай конкурстарга катыштыңызбы, ошол жеңиш менен келдиңизби, кандай болду, ушул туурасында бир аз токтоло кетсеңиз.
Ушу көптөгөн конкурстарга катышкам. Санай келсең бир 30га чукул конкурстарга катышып, бардыгынан ушу биринчи баш байгелерди алып келгенмин. Ал эми эң айта турган конкурс болсо, ушу Россиянын Волгоград шаарында өткөн эл аралык дельфи оюндары конкурска катышкам. Ал жерден мен алтын медаль алып келгем. Ал кезде 17 жашта болчумун. Ушул кыргыздын ырлары боюнча, ошо элдик ырлар деген жанры боюнча болчу. Маек соңунда сизге эркин микрофон узатсак? Учурдан пайдаланып, айылдагы таластагы ата-энем, бир туугандарыма салам жолдоймун. Жана ошол Бишкектеги кайын журтума салам жолдоймун. Ал эми кыргыз элибизде тынчтык болсун, оорудан аман эсен бололу, элибизде токчулук, молчулук болсун. Рахмат, эми сизден бир соңку чыгарма тыңдасак? Анда эмесе элибизге сиңген Ашыралы Айталиевдин Нарындан жазган салам кат деген ырын аткарып берейин. Çaşık şair şair